Ала Бука районунда 3 жашка чейин 8 000 бала бар. Алардын 75%ы тагыраагы 6100-ü августтан баштап бала ырысы жөлөк пулун ала башташты. Ошондой эле бийик тоолуу аймакта жашаган 275 үй бүлөнүн балдарына 3000 сомдон берилүүдө. Ошо үй бүлөгө үйүндө отурган балалы 3 жашка чейинкилерге баланын жанагы ден соолугун чыңдоо үчүн аябай жакшы болуп атат. Жок дегенде бир витаминдүү нерселерди алып бергенге, ошо балага керектүү нерселерди алып берген аябай жакшы нерсе болуп атат. Бул элдин баарыгы биздин президентке ыраазычылыгын билдирип атат. Бул багыттагы иштер бардык аймактарда жигердүү жүргүзүлүүдө. Алсак өлкөдө 3 жашка чейин 440 000ден ашык бала бар. Июль айынын жыйынтыгы боюнча бала ырысы жөлөк пулу 191 000ден ашык балага берилди. Аны алуу үчүн жарандардын 83% арыздарын түндүк тиркемеси аркылуу электрондук форматта беришкен. Ал эми калган 17% кагаз түрүндө тапшырышкан. Бала төрөлгөндөн баштап чоңойгонго чейин ушундай мамлекет тараптан колдоо көрсөтүп, баланы толук кандуу ар тараптуу өсүшүнө өбөлгө түзүү болуп атат. Бишкекте эмгек министрлигинин 2026 жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы чыгарылды. Ага эмгек министрлигинин жетекчилери, бардык райондордун өкүлдөрү жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов катышты. Анда 6 айдагы аткарылган иштер жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдалануу маселелери талкууланды. Министрликтин жана башка мамлекеттик органдардын маалыматтарын салыштырып чыктым. Жакшы көрсөткүчтөр бар, жок эмес. Жарым жылдын жыйынтыгында жумушсуздардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7%га кыскарды. Социалдык кызматкерлердин айлык акысы 12 000 сомдон болжол менен 40 000 сомго чейин өстү. Бийик тоолуу аймактарда дээрлик 30 000 бала ай сайын 3 000 сомдон жөлөк пул алышууда. Бермет Ушункулова, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР, Бишкек.